Özbürümler için dayardalgan uqturusunun gezektegi çıkarılışı baştaldı. Kutmandуу күнүңөр менен достор. Сиздерге жагымдуу маанай каалап, келечек программасын түз эфирде баштайбыз. Саламатсыңарбы достор, биз 1 саат аралыгында сиздер менен Бегимай Шайлообекова жана Мадина Кадырбекова болобуз, андыктан бизден алыстабагыла. Биздин эфирди Кыргыз радиосунан угуп, Кыргыз радиосунун Facebook'тагы баракчасынан түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Ооба, ал эми программабыздын режиссеру Бектурсун Калдаров, ал эми Facebook аркылуу чагылдырып жаткан Бермет Камбарбекова. Ооба. Мадина, кел анда эмесе эфирибизди жагымдуу ор менен баштап алалы, андан кийин маекти улантабыз. Жарайт. Asmanda süt yay, bizdi sözler büyüttü yay. Sansız yıldız çağırlar, yaş oluzdu narılap, yaşlığı çağırar. Ey bizge zaman çılmaydı, suqtandırıp gündaydı. Gülkü çaçıp kız yigit, geldi leyli ırdaydı. Bizge zaman çılmaydı, suqtandırıp gündaydı. Gülkü çaçıp kız yigit, geldi leyli ırdaydı. Gülgün kurak gül kurak, günde canı ırgırak. Aygı sezbe gün öpö, gülkü dolu yüröpö, çarlık meni gün öpsö. Ey bizge zaman çılmaydı, suqtandırıp gündaydı. Gülkü çaçıp kız yigit, geldi leyli ırdaydı. Bizge zaman çılmaydı, suqtandırıp gündaydı. Gülkü çaçıp kız yigit, geldi leyli ırdaydı. Irlar ay, Jaş ovuzdun jırgalay. Gülkü çaçı derinder kökölösün gömüldür, körkün açıp öldürdür. Ey bizge zaman çılmaydı, suqtandırıp gündaydı. Gülkü çaçı kız yigit, geldi leyli ırdaydı. Bizge zaman çılmaydı, suqtandırıp gündaydı. Gülkü çaçıp kız yigit, geldi leyli ırdaydı.
Бүгүн 16 декабрь, ал эми сыртта кыш. Мындай суукта бардык досторубузду жылуу кийингиле деп чакыра кетебиз. Ооба, Бегим айжы, азыр өлкөдө сасык тумоого чалдыккандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Андыктан бул илдетти алдын алуу үчүн адистердин айтымы боюнча бал же лимон менен чай ичип туруш керек. Туура айтасың, Мадина. Анда эмесе сасык тумоонун алдын алуу боюнча досторубузга адистердин кеңешин айта кетели. Андай болсо, курбулар кулак салып уккула. Биринчиден, туура тамактануу жана кыймылда болуу зарыл. Анан дайыма колду самын менен жууп же спирт аралашкан кол тазалагычтар менен сүртүп туруу керек сөзсүз түрдө. Анан үйдү же бөлмөнү желдетип туруу керек. Жогоруда сен айтып өткөндөй суюктук көп ичүүгө талап кылынат. Суюктук көп ичкенде кан айлануу жакшырып, вирустардын чыгып кетиши бат болот. Андан сырткары жашылча жемиштер менен туура азыктар менен тамактаныш керек. Ооба, бул маалыматтарды пайдаланып өзүңөргө кам көрүп тургула деп айтабыз. Себеби ден соолук бул биринчи байлык дейт эмеспи. Анда биздин угармандарга ден соолук каалап эфирибизди улантабыз. Ооба. Мадина жогоруда айткандай эшикте кыш. Кыштын дагы өзүнчө керемети бар эмеспи? Айрыкча бийик асказоолордун башын кар курчап, ак мөңгүлөр кооздук тартылып турат. Туура айтасыз, Бегим айжы. Биз мына ушундай ак мөңгүлүү ала тоолорубуз менен сыймыктанабыз да. Ооба. Ал эми Мадина билесиңби, бүгүн 16 декабрь мына дал ушул бизди суктанып жаткан бийик чокуларды, асказоолорду багындырган альпинисттердин күнү белгиленет экен. Альпинисттер, башкача айтканда, альпинизм бул тоо чокуларына чыгуу спорту болуп саналат. Эң сонун дата экен. Мен мисалы тоолорду жакшы көргөнүм менен бийиктиктен абдан корком. Ал эми бул спорттун түрүн бийиктиктен коркпогон, чыдамкай адамдар тандашса керек, Ооба. Бул эр жүрөк, кайраттуу, чыдамгай жана мыкты машыккан адамдын спорту. Бийик тоого чыгууда тоо шартынын татаалдыгы альпинисттердин нерв жана күч жагынан даярдыгын талап кылат экен. Ушундай адамдар гана шкырган борондо, 30 градустук аязда адам бойлогус күрткү баскан тик кыркалардан гана өтө алышат. Абдан кызык экен, Бегим айжы. Анан дагы Мадина жакында эле Гималайдагы бийиктиги 8156 метр болгон Манаслуу чокусун биздин кыргызстандык альпинисттер багындырган. Алар чокуга Кыргызстандын туусун жана Манас эпосун китебин көтөрүп чыгышкан экен. Эң сонун тарыхый көз илмемдер болгон турбайбы? Бегим айжы, анда мен дагы дүйнөдөгү эң бийик тоолор жөнүндө кызыктарды айта кетмейм. Албетте, анда угалы. Ооба. Жер жүзүндөгү эң бийик тоо бул Эверест тоосу болуп саналат. Анын бийиктиги 8848 метр. Тоо европалык аталышты Англияда жашаган Эверест деген кишинин атынан алган экен. Чокунун экинчи аты Жамалунгма. Буну Тибет менен Непалдын чек арасында жайгашкан экени бизге белгилүү. Демек Эверестке эки өлкөнүн аймагынан тоо багындыруучулары чыгууга мүмкүн экен. Ооба, абдан кызык экен. Анан дагы эң кызыгы бул кышында чокудагы температура -60 градуска чейин түшүшү мүмкүн экен. Жай мезгилинде дагы июль-август айларында ал 0дөн жогору көтөрүлбөйт. Демек, өтө чыдамкай жана кайраттуу адамдар гана бул тоону багындыра алат. 60 градус суукта кантип чыдашат болду экен деген суроо мага дайыма кызык болгон да. Ооба. Мадина, бул альпинисттердин атайын өздөрүнө арналган кийим-кечелери, курал жарактары башкача болот экен. Мисалы, шамалдан, жамгырдан жана каардуу борондон сактоочу сырт кийими, шиш тамандуу бут кийимдери, аркан, муз, балка атайын чатырлары болот экен. Абдан жакшы. Биз ушул маалыматты билбеген досторубузга да кызыктуу болду деп ишенебиз. Мен үчүн бул жаңы маалымат болду. Анда эмесе улантсак, мындай бийик тоолор биздин Кыргызстаныбызда дагы жайгашкан. Алардын бири бул Жеңиш чокусу. Кыргызстандагы эң бийик чоку болуп эсептелет. Ал деңиз деңгээлинен 7439 метр бийиктикте орун алып, Тянь-Шань тоо кыркасында Ысык көлдүн чыгыш тарабында жайгашкан. Жана экинчи орунда Ленин чокусу турат. Кыргызстан менен Тажикстандын арасындагы Чоң Алай кырка тоосунун борбордук бөлүгүндө орун алган экен. Бийиктиги 7134 метрди түзөт. Бул чокуну биринчи жолу 1934 жылы багындырышкан.
Ооба, абдан кызыктуу спорттун түрү экен, Мына достор, ушул спорттун эң сонун түрү менен кененирээк таанышып алдык. Негизи кайсы спорттун түрү болсо дагы талыкпай эмгек кылып, туура багытта кетсек, сөзсүз түрдө ийгиликтерди жаратабыз. Андыктан ар бир угарманыбызга ийгиликтерди каалап, жагымдуу чыгарманы арнайлы. Ооба, андан соң көз караш түрмөгүбүзгө кезекти беребиз. Атасы түгөл хан, түнүн кыдыр дарыган, башка атасы бары хан, башынан кыдыр дарыган. Түрүшкөн душман оңдогон, түнүн кудай колдогон, түнөп өткөн жерине түттү чынар орногон. Масташканы оңдогон, башынан кудай колдогон, басып өткөн жерине батырың манас көк жалдым, пазарлуу калла орногон. Ай менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн чирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин кирөөсүнөн бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, түттү кыргыз журтуңдун тилегинен бүткөндөй, чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй, ырыстуу кыргыз калкымдын ынагынан бүткөндөй. Жараткан көкө теңирдин жагындай, аяламды барысы астын үстүн түшкөндөй, айбатына манастын алды калың кара жер, жерлигинен түткөндөй, көктөн түшө калгандай, көк жалманас батырдын көркү күчтүң аргандай, суудан чыга калгандай, султан манас батырдын сур күчтүң аргандай, жер көтөргөн балбандай, жер жайнаган кол келсе, жетигин гана манас кабылан жекелеп сайып алгандай. Кутманың манас кабылан, куланы таптап куш кылган, Уралга баккан кыргызды Кутманды күнгө туш кылган, Пели куш таптап куш кылган, тентиген жейип журт кылган, теңселеп калган кыргызды теңдүктү күнгө туш кылган, аккан жашын кыргыздын кыйган манас эмеспи, аргай жерден чогулдук жыйган манас эмеспи, кыргыз үчүн урагыз коргон манас эмеспи, кыяматта унукуз болгон манас эмеспи, касиети барынан ашкан манас эмеспи, калкоосунан түшпөгөн даста манас эмеспи, олтон бери кыргыздын оюнун болуп тумары, камсалаң ичте колдогон кадимки бери сыңары, майданга кирсе ар качан манастап чыккан дураны, андыктан атын унутпай ар качан эсте батуралыңы. Бул адамдын өзүңөр айтып кеткендей эле жүрүм турумун өзгөртөт. Үйүндөгү каражаттар жетишпеси, балдар арасында мисалы уруштар пайда болот. Албетте, ар бир адам биринчи адамды көргөндө өңүтүсүнө карап Ал эми жактырат. бул атаандаштарыбызга мен түп тамырынан эле каршы чыгат элем. Урматтуу угармандар, эртеңки келечек ээлери болгон мектеп окуучуларынын ой жүгүртүүсү, аң сөзү менен Сүйлөө маданияты, келечекке болгон көз карашы сиздерди кызыктырган болсо, анда жума күндөрү окуучулардын өз ойлорун ачык чагылдырган көз караш радио талкуубузду угуңуздар. Келечек студиясы өз эфирин улантат.
кезек көз караш түрмөгүбүзгө келип жетти. Бул түрмөктө өспүрүмдөрдүн кыялы, ой пикири, сыры, үнү айтылат. Андыктан биз менен бирге угулуп, курбуу досторуңардын ойлоруна ортоктош болууга чакырабыз. Ооба, бүгүн биз көчөдөгү жүрүм турум деген темада маек курамакчыбыз. Бүгүн бизге студияга атайын келген меймандарыбыз бар. Тааныштыра өтсөк, Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын 11-классынын окуучулары Салиев Искендер, Матаев Жакшылык, Түгөлбаев Адил жана Жапарбеков Мырзабек. Саламатсыңар балдар, биздин студияга кош келипсиңер. Азыр сабактан кийин келатасыңар да, же сиздердин да мектебиңерди карантинге жаптыбы? Жок, биздин да мектепти карантинге жапты. Карантинге жабылдык. Ошо биздин мектеп азыр көйгөйгө караштуу карантинге жабылды. Ошондуктан азыр үйдөн эле келип жатабыз. Эң жакшы. Анда биз биринчи эле темабызга токтоло өтөлү. Биз жүрүм туруу маданияты боюнча сөз кылалы деп турабыз. Айтсаңыздар, маданият деп эмнени түшүнөсүңөр биринчиден? Ар бириңерге сөз узаталы. Маданият бул мен оюмча салт. Анткени салт бул жазасы жок эрежелер да. Маданият бир гана жүрүм турумда же этикада болбойт. Маданият бул искусство деп айта алам. Анткени ар бир жердин, ар бир сахнанын, ар бир имараттын өзүнүн маданияты болот да, ар бир жердин. Ошого өзүнүн эрежесине туура келгендей кылып өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Эң туура, бул жакка узаталы. Менин оюмча адамдын жүрүм туруу маданияты, адам ошо адептүү болуш керек, өзүн алып жүрүш керек. Ошону биз маданияттуу деп коебуз. Оюм ушундай. Эң жакшы. Менин оюмча бул маданияттын эки түрү бар да. Өзүн алып жүрүү маданияты жана бир мамлекеттин өзүнүн маданияты. Мамлекеттин маданияты дегенде биз каада салттарды, элгерки ата бабаларыбыздын өткөн жолун айтсак болот. Вот адамдын маданияты деп адептүүлүк, өзүн алып жүрүү, ар кандай имараттарды өзүн алып жүрүү деп эсептейм. Эң жакшы. Маданият деп мен азыркы Кыргызстан элдери көбүнчө башка чет өлкөгө чыгып иштешет. Жана ал жакта өзүнүн маданиятын көрсөтүшөт. Мисалы үчүн азыр көп адамдар башка чет өлкөлөрдө өзүнүн маданиятын кандай алып жүргөнүн ошону маданият деп ойлойм. Жүрүм турум маданияты, анан кийин өлкөбүздүн маданияты болуп экиге бөлүнөт дедиңер. Ал эми өзүн алып жүрүү маданияты деп калдыңар. Эмнеден башташ керек? Менин оюмча адам эң башкысы өзүнөн башташ керек. Эгерде ошо биздин өлкөбүздө 7 миллион адам бар, ар бири ошо өзүнөн баштаса, биздин өлкөбүз тез калпта өнүгүп кетиши мүмкүн деп эсептейм. Канчалык ошо адам маданияттуу болсо, ал өзүнүн өлкөсүнүн көркү болот да. Өлкө деген ал жөн эле өлкө эмес, ал деген ошо адамдар эң башкысы. Адам маданияттуу болсо, өлкө дагы билимдүү ошо адам ошо өлкө болот. Өзүнөн башташ керек адам. Ооба, кошулам. Адилге. Ошондой эле айтылып келет. Тазалык жарым ыйман дейт да. Ал эми ошонун жарымы болсом, оюмча маданият да. Анткени ыймандуу болсок биз маданияттуу да болобуз, таза да жүрө алабыз да. Мен оюмча адамдын эң биринчи өзүн алып жүрүшү бул ыймандан жана ыймандан башталат. Ал ыйман өзүнө тазалыкты жана маданиятты камтыйт. Эң туура жооп болду. Ичине дагы токтоло өтөлү. Мисалы дейли, азыр коомдук жайларда же коомдук транспорттарда улуу адамдар кичүүлөр орун бошотпой берсе, аларга урушуп коюшу мүмкүн да. Сиздерде ушундай болду эле окуя. Болсо кандай кабыл аласыңар? Мисалы, улуу адамдар сиздерди урушуп койгон болсо? Менин оюмча улуу адам урушса, бул деген сабак болуш керек. Ар бир ошо адам негизи биздин жашообузда сабак катары болот да. Ал деле ошо келечекте сен балдарыңа деле сен үйрөтүш керексиң. Анткени биздин ошо эң башкы милдетибиз бул бизден ошо улуу адамдарды жакшы караш керекпиз. Анткени өз убагында алар дагы өз өлкөсүнө салым кошуп, ошо бизге дагы биздин ошо азыр турганыбызга алар деле себепкер деп ойлойм да. Ар бир адамдын урушканын же өзүнүн оюн мындай туура жакка кабыл алыш керек. Мен Адилдин сөзүнө 100% кошулам. Себеби деген алардын да башынан өткөн ушундай нерселер. Ошо өзүнүн башынан өткөн нерсени башка келечекке кайталанбаш үчүн бизди уруп жатат деген ойдо кабыл алмакмын мен. Менин жашоомдо болгон эмес окшойт. Болгон эмес десем калп айтам, бирок болгон.
бирок байкалбастыктан болгон да. Сиз азыркы жаштар болсо ошол сиз айтып кеткендей маршруткадагы орун бошотпой койгонго мен мындай карайм да. Чоңдор туруп койсоң деп айтышат, аны менен кийинки жаштар урушуп, сөгүшүп, тебишип да кетет. Андай көп болот бизде. Айрыкса могу бишек шаарыбызда көп. Ошолорго мен мындай дейтем, бул өзүнүн маданиятын көрсөтөт да. Бул адам тарбиясынан да, үйдөгү берген ата энеси тарбиясынан маданиятын көрсөтөт деп ойлойм. Мисалы, сизге? Ошо маршруткалардан мисалы улуу кишилер айтып калышы мүмкүн да. Бирок албетте улуулар улуу, алар көптү көргөн, көптү билген, бирок ошенткенибиз менен алар да ката кетирип коюшу мүмкүн. Аларды билбестиктен кылышы мүмкүн да. Мисалы, балким менин бутум ооруп жатат же балким менин дагы өзүмдүн бир ден соолугума байланыштуу көйгөйлөрүм бар да. Аларды түшүнбөй эле айтып алышы мүмкүн, бирок сен аны туура түшүндүрүп койсоң болот да, эгерде сен ден соолугуң менен туура эмес болсо. А мен жеке өзүмдө болсом, баары жакшы, Кудайга шүгүр, ошон үчүн мен дайыма эле орун бошотуп беребиз биз. Барыбыз эле чогуу көп жерде жүрүп калганда. Эң жакшы. Ал эми улуулар, мисалы биз жаштарга кээде кээ бир улуулар туура үлгү көрсөтүп, жакшы жака үндөйт. Ал эми кээ бир улуулар болсо бизге мисалы туура эмес айтып коюшу мүмкүн да. Сен бүгүн сабакка барбай эле бул жумушту аткара бер депчи. Эгерде ушундай туура эмес айтып жатса деле сиздер кандай жооп кайтарасыңар? Ушундай учурлар болду беле жашооңордо? Мен мындай учурга бул динде да айтылып келген, улуулар ката нерсени туура эмес нерсени айтса да, сен ага макулдуп, бирок сен туура жагын кыла беришиң керек. Жана кээбиркилер ата энеси урушканда, ошентип айтканда ошону кылып жүрө беришет да, бирок сен анын туура жагын кылып, ата энеңе макул или улууларга макул деп коюп жүрө беришиң керек деп ойлойм. Мени ошондой адам урушса, мен мындай түшүнмөкмүн да. Мен ошол адамдын өзүн карамакмын биринчиден. Ал өзүнүн келечекте ийгиликтүү адамбы, мен алдында уруп жаткан адам ийгиликтүү адамбы, кандай адам, ошонусуна маани бермекмин. Себеби деген жашоодон утулуп, монтип эч нерсеге жетпеген адамдарды урушуп коюшу мүмкүн да, биз аларды да урушубуз мүмкүн. Андай болбош керек, мүмкүн эмес андай. Биз өзүбүздүн жолубуз менен кетишибиз керек. Андай нерселерге көңүл бурбай да койсок болот деп айтып койсок болот. Ошол. Мен ойымча болсом, ошентип улуу кишилер бизге айтышы мүмкүн, бирок биз билип атабыз да, туура эмес экенин, биздин оюбузча ал туура эмес да. Анан ошондо жөн эле эчтеке кылбай, урушпай эле жөн эле сиз эмне үчүн антип ойлоп атасыз? Менин оюмча мындай болот. Анткени мен эгер буну кылсам, анда мен жакшыраак болом деп ойлойм. Анткени башыман өткөн деп айтышы мүмкүн да. Улуу киши ошону сага түшүндүрүп берет да. Менин башыман бул көп жолу өткөн, ушундай кылсаң ушундай болот экенин мен билем деп сен эгерде убеждать эте алса, анда мен макул болом да, сөзсүз түрдө. Бирок өзүмдүн да сөзсүз түрдө оюм болуш керек. Менин оюмча дагы аябай жакшы суроо экен. Күндөлүк турмушта аябай көп ушундай кезигет. Эгерде адам ошо сен адамды карап туруп, ал адамды сен ошо билсең, мындай неме ушундай сага суроолорду берип атканынча, эң биринчиден сен өзүң түшүндүрө алсаң, өзүңө ишенсең, сен түшүндүрүп бересиң. Эгерде адам өзү түшүнбөсө, анда сен жөн эле башка өзүң эле макулдой эле коюш керексиң деп ойлойм. Анткени ал деле адам өзүнүн оюн билдиргиси келет. Анын жашына карата өзүнүн опыты деп коет, ошону сага дагы үйрөткүсү келет. Бирок биздин азыркы ошо неме башка болот да, тарбиябызчы, ошону дагы кичине көңүл буруш керек да. Ал эми кээ бир адамдар коомдук жайда өзүн туура алып жүргөндү билбейт, өзүнүн алып жүрүү маданиятын башкача айтканда карманбайт десек болот. Мисалы таштандыларды тыштап, өзүн туура эмес алып жүргөн учурда силер эмне кыласыңар? Барып айтасыңарбы же өзү билет деп кайдыгер карап коесуңарбы? Эгерде мисалы сейил бактардан сиздердин көзүңүзчө урнага эмес таштандыны жерге таштап койсо, кандай мамиледе болосуңар? Айтасыңарбы же өтүп кетесиңерби жөн эле? Андай учурлар көп эле болот негизи эле. Бизде деле болуп жүргөн, бирок билбегендиктен да азыр ошо билебиз андай кылган туура эмес экенин. Анткени ошол таштандын айынан биз өзүбүздүн урпактарыбызга зыян келтирип атабыз да. Биз өзүбүздү ойлогон болуп калабыз, таштандырып атсак эгоист болуп калабыз да. Ушундай учурлар келип калса, мисалы сейил бакта баратсак, таштап койсо, ал адамга карайм мен, мисалы эгерде ал адам мен курактуу же бир эркек жөн киши болсо, анда айта алам да, байке убайлы койбойсузбу деп. Эгерде ал аял киши же болбосо
чоң эле улгаган эле киши болсо анда унчукпайм. Анда акырын артынан барып алып коюш керек да. Аларга акыл үйрөткүм келбейт да анткенче. Сиздин оюңуз? Менин көзүмчө чоң адамдар таштана таштаса, демек алардын маданияты жок деп да эсептеп койсок болот да. Себеби ал болсо кандай эл көп жүрүүчү жай деп коебу. Ошондой коомдук жайлардын өзүн ошондой алып турса, демек анын маданияты жок деп билсек болот. Жакшылык айтканда эле артынан барып мен аны алып коймокмун, анткени ага деген айтканда ал туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Сен мага акыл үйрөтүп атасыңбы, жана башка ушул сыяктуу нерселер чыгып кетиши мүмкүн. Ошол үчүн мен артынан барып эле таштандысын алып коймокмун. Ошол менин оюм ушундай. Ал эми ошондой адамдарга кандай чара көрүш керек? Балким айып салуу керек. Ушул нерсеге кандай карайсыңар? Деги эле кандай чара көрүш керек деп ойлойсуңар? Айыппул салынса жакшы болот. Бирок азыркы жагдайга караганда биздин элибиз айтып айтса да болбойт, кедейирак. Ал штраф айыппул салынган менен кээбиркилер төлөйт, кээбиркилер төлөбөй коет. Ошондуктан ал уланып кете берет. Ага башкача чара көрүш керек. Менин оюмча буга катуураак киришиш керек. Бул таштанды мисал үчүн азыр биздин Бишкек шаарыбыз таштанды бандай боюнча бул таштанды жана смог боюнча азыр дүйнө бандайында биринчи орунга чыгып калды. Катуураак чара көрүшүбүз керек деп ойлойм. Менин оюмча туура эле айтып кетти. Айыппул салууга ошо биз мисал келтирсем, биздин ошо түкүрүк дейт. Ошо түкүрүп койгон үчүн адам коомдук жерлерде 5500 сом айыппул төлөйт. Бирок адамдар аны төлөбөйт, ал көзөмөлдөнбөйт. Менин оюмча башка өлкөлөрдө общественный работа дейт, коомдук иштерге баш тарттырыш керек да алардычы. Бир 10 саат болобу ушундай кылып, коомдук жерлерде ошондой эле таштандыларды көтөртүп, дайыма ошо субботниктерге чакырып туруш керек андай адамдарды. Өзү баркын билип калат да ошондо. Ооба, туура кошулам. Ушундай таштанды ыргытып атканда, мисалы, ал өзүнүн элинин культурасынан, маданиятынан да азыр Кудайга шүгүр, мурдага караганда элдер аң сезими алдаганча өнүгүп калды да. Мурда мисалы эч ойлогочу, бирок азыр карасам шаарыбызда тазаланып келатат. Бирок андан тазартышыбыз керек. Мен оюмча ал үчүн сөзсүз гана айыппул салыштын деле кереги жок. Бир гана элдин аң сезимин дагы өнүктүрүшүбүз керек. Аны кантип өнүктүрсөк болот? Мисалы, азыр адамдар баары эле мындай видеодон же соц тармактардан көрүшөт да. Адамдарга кичинекей балдарга түшүндүргөндөй кылып түшүндүрсөң, түшүнүктүүрөөк болот да. Аларга бир аз оорураак же болбосо башка тилде сүйлөп койсоң, алар уккусу келбейт да. Ошондуктан аларга жеңил жол менен үйрөтүп түшүндүрүп коюш керек деп ойлойм. Менин оюмча ал адамдар деген көптөгөн нерселерди ошондой Адил айтып өткөндөй, субботниктерге чакырыш керек. Ал адамдарга деген жөн айтсаң түшүнбөйт да. Себеби алардын маданияты ошондой өрчүп калган. Мисал үчүн мындай учурлар болот, барып айтсаң, биз кыргызбыз да дегенчи. Ошондой сөздү биз мээбизге сиңирип алганбыз. Анан ошол боюнча кыймылдап келебиз биз. Ошол үчүн ошондой учурлар болот да. Субботник деп калдыңар, мисалы өзүңөр жашаган көчөгө, өзүңөр жашаган кошуналар менен бүгүн чыгып ушундай үйдүн тегерек четин жыйнайлы деген сунуштарды өзүңөр кылдыңар беле буга чейин? Же болбосо мектеп учурунда дагы субботниктер болуп турабы? Силерде кандай ошол боюнча айта кетсеңер? Ооба, мен мисалы көчөмдө кошуна досторум, дос балдарым же инелерим же байкелерим бар. Ошолор менен көп эле биз жакшы эле мамиледебиз да. Анан ошондо чыгып, мисалы өзү тазалап жатсак, башкалар дагы чыгып тазалагыла деп тамаша катарында айтып, күлүп ойноп жатып эле тазаланып калат да көчөбүздүн баарычы. Мектептерге айтсак, мектептерде биз сөзсүз түрдө ар 6-күндөрү, ишемби күндөрү субботник болуп турат. Тазалайт бүт баардыгын ошондой эле ар күнү тазалап турат. Биздин мектептердин азыркы учурдагы тазалыгы аябай жогорку деңгээлде деп айта алам да. Мурдатан бери чоң атам, чоң энелерим айтып келет. Ашар деген болгон экен, ашар деген түшүнүк болгон экен. Мисалы үчүн мен жайкы каникулада айылдарга барып калам, чоң атам, чоң энемдикине. Ошондо көрөм да, тиги элдер чогулуп ашар кылышат, кээбирки адамдарга жардам беришет, жана жолдорду оңдошот, өздөрү эле мамлекет жардам бербесе да өздөрү акча чогултуп, өздөрүнүн күчү менен жолдорду оңдоп, жолдорду тегиздеп, көпүрө салып, суу чыгарып, ошентип ашар кылышат да. Мен да ойлойм, ушул
шаарбарда да ошондой кылса жакшы болот дейм. Мамлекет күндөн бир күндү бөлүп, элдерди бош элдерди чогултуп, ошентип ашар кылса болот го дейм. Мен дагы ошо жакшы суроо экен. Негизи мен ошо мактабайм, бирок волонтермун да. Ушундай субботниктер болуп калат, аларга дагы катышабыз. Анан мен ошо субботник, анан ошо өзүңдүн ошо айлана чөйрөнү ошо өзүң жакшы карап, адам өзү караш керек деген мен апам өзү мага айткан, үйрөткөн. Биз алар менен ошо жана бөбөктөрүбүз менен дайыма айлана чөйрөбүздү жиштирип турабыз. Башкаларын ошо таштанды көп болсо аны да жиштирип турабыз. Анткени кайдыгер карабаш керекпиз. Менин оюмча ошондой волонтерлук организацияларды аябай ошо көп санда кылыш керек. Адамдарды бир нерсе кылып ошо тартыш керек да өзүнөчү. Мамлекет тарабынан дагы ошондой бир кандайдыр колдоо болсо аябай жакшы болот эле да ошого да. Эң жакшы. Ал эми азыр биздин Кыргызстаныбызда учурдагы биз жашап жаткан өлкөнүн экологиясы төмөндөп жатат. Ошол боюнча кандай оюңар бар? Биздин Кыргызстанда мындай нерсени, экология деген нерсени унутуп койгондо, көпчүлүк бийликтегилер, азыркы өстүдө отургандар экономика деп жүрүп, экология унутулуп калган. Мисал үчүн азыркы эле Японияны мисалга алсак болот, аларда экология биринчи орунда да. Ошол үчүн мындай жашыл бак дарактар жана ошондой сейилдөөчү жерлер аябай көп, кооз жерлер. Себеби алар болсо экологияны биринчи орунга коюшат. Бизде болсо тескерисинче, экономика биринчи орунда, экология экинчи орунда, даже үчүнчү орунда деп да койсок болот. Ошол үчүн ошондой болушу мүмкүн. Жана өнүккөн өлкөлөрдө мондай эски машиналарды, автоунааларды жүрүүгө тыюу салат. Мисал үчүн ар бир компаниялар бар, алар болсо эски машинасын ал жака өткөрөт дагы, жаңы машинага кайра азыркы айтып өткөндөй ижарага алышат да. Ошол да бирден бир себеп болушу мүмкүн. Азыркы болуп жаткан Бишкектин үстүндөгү смогду эле карасакчы. Мына ошо Бишкекти каптап турган кара түтүн азыр, ушунун алдын алуу жолун алдын алуу үчүн кандай чара көрүш керек деп ойлойсуңар? Мисалы, машиналарды азайтыш керек, жаңы унааларды алып келип, эскилердин жоготуш керек дегенде дагы көтөрө кеттиңер. Дагы кандай кошумчалар бар? Туура эле жол бул, ошо эски машиналарды жок кылуу. Бирок биздин азыркы кездеги кыргызстандыктардын ага мүмкүнчүлүгү бара албайт деп ойлойм да. Анткени мисалы 2010-жылкы машиналардан кийинкилер жакшы машиналарда алардын дизель болсо дагы алардын түтүндөрү фильтрация чыгып турат да. Ошондой эле азыр унаалардын 85-90% баары эле катализаторлор жок да. Катализаторлорду сатып бергендиктен кичине акча керек болуп калгандыктан сатып салышат. Мен оюмча катализаторлорду эч жака сата албай турган коюш керек, эч ким албай коюш керек. Ошондой өз унааларына калат. Жана ошондой эле азыр мончолордон аябай кара түтүн чыгат да, мен байкашымдачы. Ошол жактарга газ менен улап койсо аябай жакшы болот эле деп ойлойм. Газ менен деле ошол эле жылуулук чыгат. Акчасын бир аз аябай эле иштетсе, анда экологияга биз плюс келтире алмакпыз да. Жакшы. Жана ошондой эле өлкөбүздө азыр жакшы парктар ачылып келатат. Ошондой жашыл зоналар аябай көп болсо жакшы болот эле. Анткени өзүңөр билгендей, бак деген биздин ошо абаны тазалап турат дайыма. Жана ошондой эле маалыматтарга караганда Бишкекте, Кыргызстанда эле 1,3 миллион машина болот. Алардын 900 миңи болсо 2005-жылдан ылдый машиналар. Ошого караштуу алар ушундай газды аябай көп чыгарышат да. Анан Бишкекте болсо 400 миң машина, бирок ал Бишкек өзү 40 миң машинага, автоунааларга ылайыкташкан болчу да. Бул деле аябай бизге кандай айтсам, терс таасирин тийгизет. Алар болсо ошо баасы азыраак бензин майын колдонушат. Ал деле аябай терс таасирин тийгизет. Ошондой эле мен айткым келет, ошо газ өткөргөн деген жакшы болду. Көптөгөн биздин новостройкаларыбыз бар. Аларда болсо газ өткөрүлгөн эмесе, алар ошо кир швеядагы жанагындай өзүнүн материалдарын өрттөшөт, таштандыларды өрттөшөт. Бул деген өзүнүн терс таасирин тийгизет. Бул болсо ошо булардын бүт бардыгы бизге кышында гана эмес, жайында дагы өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошо. Сиз дагы кошумчалайсызбы? Экологияны айтып келсек, азыркы дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер, мисалга келсек Германия, Швеция, Швейцария, Япония,
аларда могу досум айтып кеткендей экологиясы биринчи орунда турат. Алар убагында экономикасы менен экологиясын бирдей алып кеткен. Азыр биз Кыргызстан болсо бул экономиканы өнүктүрөбүз деп экологияны бирок көтөрө албай батып калдык да сазга. Сазга батып калдык. Менин оюмча бул азыр ТЭЦтер, баня, мончолор, ал жакта да көмүр жагылат. И айылдарда деле тиги дөңгөлөктөрдү машина дөңгөлөктөрүн жагышат, ал өтө жаман заттарды чыгарат. Ден соолукка да зыян жана экологияга жаман да. Менин оюмча аларды азайтыш керек дейм. Демек темага кайрылсак, анда бардык ошо экологиянын бузулушуна дагы адамдын шалакылыгы терс таасирин тийгизет экен. Сиздер мектепте бул тема боюнча кандай иш-чара өткөзүп турасыздар? Мисалы, ошондой эле экологияга адамдын тийгизген терс таасири жана ошондой эле адамдын өзүнүн алып жүрүү маданияты боюнча кандай иш-чара өткөрүлүп турат? Биздин мектепте болсо мурунку жылы эле О оператору менен чогуу биргелешип бактарды отургузган. Бул аябай жакшы ошо иш-чара болгон жана ошондой эле биздин мектеп менин билишим боюнча грант утуп алган жашылдануу үчүн. Ал деле өзүнүн ошо жакшы таасирин тийгизип, биз азыр мектеп боюнча ошо мектепте аябай жашылдануу аябай жакшы жүрүп жатат. Жана ошондой эле классташтарым айтып кеткендей, ар бир суббота күнү ишембилик биз дагы ошо чыгып субботник кылабыз мектептерде. Бирок бул ошо жазгы убактарда болот да. Жана ошондой эле бүт бардыгын бийликке тыштай бербей, адам өзүнөн да башташ керек. Анткени ошо Исхак Разаков деген биздин жакшы инсаныбыз айтып кеткен экен. Мен таза болсоң, сен таза болсоң, коом таза болот деп айтып кеткен. Ошондой эле адамдар дагы буга чейин айтып кеткендей, таштандыгыларды өзүнүн артынан алып, эң баштан ошо өзүнөн эле башташ керек деп ойлойм. Кошумчалоолор барбы? Ооба, ушул мектеп тууралуу. Мектепте бизде экология жөнүндө көбүнчө биология сабагынан болот, анткени бул биологияга байланыштуу болгондуктан, жашылдандыруу болгондуктан. 2 жыл болуп калды, 2020 жыл болчу. 11 класстар ошо экологияга жардам беребиз, салым кошобуз деп проекттерди алып чыгышкан. Ал шаардык деңгээлге чейин жетип, жана аны мамлекет колдогон. Ошонун негизинде канча миңдеген бак дарактар отургузулган да. Эң туура. Негизи келечек жаштардын колунда деп коет. Буюрса, мына сиздердей болгон эр азаматтардын колунда. Ушу келечекте сиздер дагы, мисалы, азыр 11 класстын окуучулары экенсиздер. Мектепти бүткөндө кайсы кесиптин ээси болоюн деген оюңар бар? Ошол жөнүндө айта кетсеңер акырында. Мен болсо ошо өзүм дипломат болгум келет. Ошо келечекте Бириккен Улуттар уюмунда иштегим келет, жана Кыргызстандын атын ошо бүт дүйнө жүзүнө уктургум келет. Бизде азыр ошо инвесторлордун дефицити болуп атат. Ошондагы биздин Кыргызстаныбызды өзүнүн жакшы жеринен көрсөтүп, жана ошо өнүктүрүп, инвесторлорду өзүмө чакыргым, ошо Кыргызстанга чакыргым келет да. Бул деген ошо аябай башкы көйгөйлөрдүн бири болуп турат Кыргызстанда. Эң сонун сиз? Мен болсо, мен келечектеги профессиям бул хирург. Мен бирок Кыргызстандан билим албайм. Кыргызстандын билими айтпасак деле бир аз төмөнүрөөк. Эми муну жашырбай эле айтыш керек. Ошондуктан мен чет өлкөдөн айтпай эле коеюн кайсыл экен. Буюрса ошол жактан билимди жыйнап келип туруп, анан бул жака келгенден кийин 3 клиника ачам. Азыркы кезде мен кайсыл тармактарда оор болуп жаткан жана кайсыл оор менен ооруган адамдар көбүнчө кыйынчылыкка туш келе жатканын көрүп жатам да. Ошолорго мен жардам кылгым келет жана андан кийин өзүмдөн кийинкилерге дагы жакшы ыңгайлуу болгон өлкөнү калтыргым келет да. Сиз чет жактан окусаңыз да кийин кайра мекенибизге кайтып келериңиз абдан сүйүндүрөт. Бул эң жакшысы. Кайтыш керек. Сөз патриот болушубуз керек, бирок эми мамлекеттин билим берүү деңгээли бир аз азыраак болгондуктан башка жактан алып келейин деп чечкем. Кийин кайра келиңиз анан. Сөзсүз. Бул жакка узатабы? Мен келечектеги кесибим бул IT технология жаатында программист болгум келет. Мен өзүмдү келечекте ийгиликтүү программист деп ойлойм, сезем. Ошол мен Кыргызстанда мисалы үчүн деген ошол IT технология жаатында иш алып баргандар аз экен да, программисттер. Мисалы үчүн деген чет өлкөдөн жалдашат экен программисттерди кыргыздар. Алар болсо
кыргыздын программисттерден 2 эсе 3 эсе көп акча алып кетишет. Бул дээрлик туура эмес деп ойлойм. Кыргыздын өзүнөн деле ошондой адамдар чыгып, өзүнүн өлкөсүн колдосо болот деп ойлойм. Менин келечектеги кесибим болсо, бул Кудай буйрса могу ФСБда иштейм. Азыркы биздин элдер жана көптөгөн адамдар органдык системаны жаман көрүшөт. Милициялар жаман деп, органда иштегендер баарын эле жерге эле тебелеп салыша берет дейм да. Алардын укугун тепсеп тебелеген да болбойт. Алар мамлекеттин буйругун аткарат. Аларда эч кандай күнөө жок. Ошол системадагы коррупцияны жойгум келет менин, Кудайга калса. Эң сонун кесиптин ээлери болот экенсиздер. Буюрсанын биздин дагы бүгүнкү эфирибизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Сиздерге аябай ыраазычылык билдиребиз. Буюрса силерден эң мыкты инсан, эң мыкты кесиптин ээси чыгат деген үмүттөбүз. Бүгүн бизде конокто Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын 11-класстын окуучулары болуп өттү. Алар Матаев Жакшылык, Салиев Искендер, Түгөлбаев Адил жана Жапарбеков Мырзабек болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз эфирибизди жагымдуу чыгармадан кийин улантабыз. Apamın sözünü uqpaydilar. Ballardı kızlardı korkutup, kasыбыздын gözürü elem. Oynap gülüm aldın görüttüm. Arada sargayıp üzüldüm. Oşundoğu en birinci kan, yüreğimde suyun oyguttum. Gazdaşım, 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 kayrasın benim gazdaşım. Candaşım, 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 kayrılıp geçip gazdaşım. Kasın eşiği çok açılıp, girip geldi canı klasdaşım. Her yıl berak kirpiklerinden, esimde kaldı göz karışın. Yıllar öttü bağlı, yazanda birinci kat, gazdaşımda men gütüm kabar. Gazdaşım, 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 kayrasın menin gazdaşım. Candaşım, 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 kayrılıp geçik gazdaşım.
Классташым деген жагымдуу чыгарма жаңырып өттү. Ал эми биз эфирибизде азыр камертон түрмөгү менен уланталы. Азыр бизге Эркай Бактыбек кызы бардыгыбызга белгилүү гитара деген музыкалык аспап жөнүндө айтып берет. Камертон рубрикасы. Саламатсыңарбы балдар? Мен бүгүн силерге гитара музыкалык аспабы жөнүндө айтып берем. Гитара испанча кифара деп айтылат. Ал кылдуу, чертме музыкалык аспап. Гитаранын негизги бөлүктөрү алмурут сымал алды үстү капкакталган чара, үстүңкү капкагына добуш жаңыртуучу тешик, беренелүү моюн, моюндун башында кыл толгоочу бир нече кулак жайгаштырылган. Адегенде ичеги кыл тагышкан. Кийин металл жана нейлон кыл тагып калышкан. Гитара жөнүндө алгачкы маалыматтар 14-15 кылымдардагы булактарда кездешет. Гитаранын тарыхы байыркы Вавилонго барып такалат. 3000 жыл мурунку Хеттенден аскага чегилген сүрөттөрүндө алар гитарага окшош байыркы аспаптын сүрөтүн табышат. Алар аны вавилондуктардан алган дешет. Аспап Испанияда 12 кылымдан тартып белгилүү болот. Испанияда 4 жуп кылдуусу пайда болгон. 17 кылымда испан гитарасы деген ат менен Америкага тараган. 18 кылымдан 1 жуп кылы алынып, 6 кылдуу гитара кеңири тарайт. 7 кылдуусу орус гитарасы деген ат менен 18 кылымдын экинчи жарымынан тарта белгилүү болгон. Гитаранын укулеле, башкача айтканда кичинекей Гавай гитарасы, цистра аталышындагы алмурут сымал Португал гитарасы, англис гитарасы сыяктуу түрлөрү бар. Азыркы заманбап джаз жана поп музыкасында электрогитара көп колдонулат. Гитара Кыргызстанда да тараган. Кыргыз гитарачысы Даниэл Назарматов элдик бир нече обон күүнү гитарага ылайыкташтырып иштеп чыккан гитара күүлөрү, гитарада ойноо аттуу китептерди жазган. Ошондой эле бул аспап жеке аткарууда, ырларды коштоодо жана башка аспаптар менен ансамбльдерде ойнолот. Бүгүнкү камертон түрмөгүнүн маалыматы ушундай балдар, саламатта калгыла. Биз Эркайга рахмат айтабыз. Гитара тууралуу өтө кызыктуу маалыматтар менен бөлүшө кетти. Ооба, бизди угуп жаткан угармандарыбызга дагы кызыктуу жана жаңы маалымат болду деп ишенебиз. Анда эмесе биздин бүгүнкү эфирибиз дагы жыйынтыктаганга убакыт келди. Бүгүнкү биздин эфирде бүгүнкү дата тууралуу кызыктуу маалыматтарды айттык. Жана ошондой эле номер 69 мектептен келген 11 класстын окуучулары менен абдан кызыктуу маек курдук. Бүгүнкү эфир сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Ал эми бүгүн убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Анда эмесе курбулар, силер менен кийинки эфирде жолугушканча коштошобуз. Студияда кызмат кылгандары Бегмай Шайлыбекова жана Мадина Кадырбекова болду. Ооба, ал эми режиссердук пультту Бектурсун Калдаров башкарды. Кыргыз радиосунун Facebook баракчасынан Бермет Камбарбекова чагылдырды. Достор, ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Сак саламатта калгыла.